Айланасы толор менен курчалып, тоолдый шаркыра баккан суулары, калың бактыракка оролгон бул айыл Талдысу ырдын мекенине айланган жер. Улуу манасчы, кыргыз эл артчы Уркаш Маматалиев, обончу актер ырчы Экя Мукамбетов, композитор Эмил Зөлфөңдү таланттардын мекени. Бүгүндө бул кут төгүлгөн Элет аймагынан Акшоола таланттуу апалар тобу түзүлүп, 10 жылдан бери өздөрүнүн өнөр дүйнөсүн элге тартуулап келет. Топтун жетекчиси Осмонбаева Анар Каражы бул чакан жааматы менен ырларды да аткарып, колунан уз төгүлгөн чеберчиликтери менен бозу үчүн жасалгалап, абалтан келаткан кыргыз элинин көнөрбөс мурастарын колдон сүрбөй, кийинки муун урпактарга өчпөс из калтырып, улуттук дем, уңгу жолун улап келишүүдө. Биз Талдысу айылында негизи калкыбыздын саны 4000ден ашык. Ошонун ичинен баягы кыргыз элинин, кыргыз калкынын каада салтын, уңгу жолун улантыш үчүн биз ушу карылар арасында ушул таланттуу апалар тобун түзүүгө мажбур болдук дагы. Өзүбүз эми баягы көпчүлүк кесиптин ээлери, ар ким ар кайсы жерде иштегендер, анан таланттуу апаларды топтодук 2016 жылы. Анын үстүнө Кыргызстан боюнча Айымкан апа деп чыкпады, шайыр апалар тобу депчи. Анан биз шайыр апаларды эле таланттуу апалар тобу дедик. Себеби биздин топто ар кайсы апалар бар. Кол өнөрчүлүк ар кайсы курактагы, асты 75, аркасы 60га жакындап калды да. Анан ошол апалардын баарын, мисалы үчүн кол өнөрчүлүк менен иш кылгандар бар, ууздарда жана шырдак жасап, илгерки кыргыз элинин каада салттарын улап келаткан апалар. Мисалы үчүн баягы тамак ашын алсак, жарманы кандай жасаш керек, кымызды кандай жасаш керек, талкан кандай жасалат деген сымалда. Анан ошонун бүт баарын калк арасына, жаштар арасында кичине кеңири жайылтуу болчу да. Анан биз уюшулгандан баштап бир аз кыйынчылыктар болду десек болот. Себеби өзүбүздүн пенсиябыздан чогултуп, баарыбыз формаларын алганга аракет кылдык. Анан программалар түзүп алып, айыл мектептерин түп району боюнча окуучулар арасында ушундай иштерди жүргүздүк да. Мисалы үчүн жана санаат катары да. Окуучулар арасында мисалы үчүн карыларды кандай сыйлаш керек, карыларга кандай мамиле кылыш керек, ошондон баштап мисалы үчүн ар бир улуттун кийими барктуу, биз улутубуздун кийимин баркташыбыз керек деген темаларды коюп аттык. Андан сырткары кыргыз эл арасындагы мисалы үчүн тамак аш, мисалы үчүн илгертен бери кайсыларды колдонуп келишкен, мисалы үчүн уйгумуз кандай жасалат, бээнин кымызы, айырмачылыктары, сүт азыктарынан кайсылар, айран, мисалы үчүн сүзмө, андан курут, мындай балдар, окуучулар билбей туруп эле ар кайсы жерден базардан болобу куруттардын маанисин билбей туруп эле алып сатып жеп атышпайбы. Ошолордун бүт баарын кеңири жайылтууга аракет кылып, мектептердин баарын түп району боюнча ар бир мектептерди директорлор менен сүйлөшүп алып кыдырып чыктык да. Ошо 10 жылдын ичиндеги жыйынтыктарыбыз. Анан кээде мындай маданият иш чаралары болуп калганда, акимчиликтен болобу, маданият кызматкерлери болобу чакырып калганда, биз ошол иш чараларга барып катышып аттык. Мисалы үчүн кол өнөрчүлүк боюнча чакырып калат бизди, аган барабыз, өзүбүздүн жасаган эмгектерибизди ала барабыз да. Мисалы үчүн ким шырдак жасайт, ким мындай курактарды курайт, ким токмоочулук кылат. Ошолордун баарын ала барып, ошо элдин арасында көрсөтүүгө аракет кылып, анан жайылтып, түшүндүрүп, кандай жасалат. Мисалы үчүн кийизди жөн эле мындай кылчык жүндөн жасалбайт, натуральный меренос койдон жасаш керек, мындай тазалаш керек, анан жээк кандай жасалат, аны ийриш керек, жана баардык иш чараны жасап атканда ошо бүт түшүндүрүп, кандай кылабыз, ошонун баарын түшүндүрүп айтып жүрөбүз да. Ошо карыларга карата, карыларга деген ырымды окуп берип коеюн. Карыларга чагылгандай жар кетип учуп жалын, аздыгай адамзатка берген жаштын, 50 жаш сенде 10 жыл турар элем, эгерде колдон келип жетсе алым, билинбей бир далай белес аштык, бийиктеп улам бийик жолду бастык, ден соолук болсо дагы ыкшоо тартып, бүлбүлдөп өтүп барат улам жаштык,
Кардык деп карлыкка алдырбайлы, жакшыларга жанашып жаркылдайлы. Жүрөктүн бырыштарын жазыш үчүн дайыма жакшы маанай тартуулайлы. Кары көрсөк карылыгын аяйлычы, көңүл сурап жөлөп аны таяйлычы. Муңайып жүздөрү булуттанса, жан эриткен жакшы сөз арнайлычы. Жан эриткен жакшы сөз арнайлычы. Тынчтыкта өмүр сүрүп сыйлашалы, эч качан көңүлгө кир калтырбайлы. Тирүүлүктө ар бир күндү майрам кылып, кадырман карыларды кадырлайлы. Кыргыздын каада салтын сактайлычы, улуттук кийимибизди барктайлычы, улай келген урпактарга үлгү болуп, ынтымак ыйман менен жашайлычы. Тынчтыкта өмүр сүрүп жашайлычы. Ошол уюшулгандан бери ошол ар кайсын ойлоп туруп анан ошо карыларга деп чыгарып койдум эле. Анан экинчи түп жергеси деген ырым бар эле, ошону да окуп коеюн. Талды суу айылым, айылга карата жазып койдум эле. Ырыскы мол жерим бар, эмгекчил даңктуу элим бар. Обоончу акын манасчы, санжыра айткан төкмө бар. Абасы таза салкын төр, жайкышы келип көркүңкөр. Кылымдар бою жашаган, талды сууга көңүл бөл. Көк шибер арча жыттанган, жолборсту акташ жери бар. Сай сайлап кокту бойлогон, шараккан тунук суусу бар. Талды суу биздин жерибиз, меймандос келет элибиз. Чет элдин баарын суктанткан, гүлдөй бер асыл жерибиз. Жеримди мактап келебиз, жүрөккө жакын сезебиз. Жарышта улуу сынакта жеңишке жете беребиз. Шайыр апалар менен эле чектелбестен Кызыл Жарым ай коомунда да катышыбыз бар. 5 айыл чогуу жүрүп атабыз да. Катышып Дархан, Бөрүбаш, Талды суу, Каракол болуп чогуу жүрүп атабыз 5 айыл. Анан алар менен дагы баягы бир туугандай болуп катышып чай ичишип дегендей. Былтыр биз Каркырада уюштурдук. Андан кийин Дарханга бардык. Ошол 4-5 сыйра айлампа болду да. Анан баягы ден соолук боюнча дегендей карыларды сыйлап, карылардын тиги маанайын көтөрүп, ушул Кызыл Жарым ай коому аябай жардам берет да. Карылардын баягы бири-бирине карым-катнаш дегендей, бири-бирине жакшынакай мамилесин, карылардын ал-акыбалын сурап, ошо ден соолукка эмне пайдалуу ошонун баарын бири-бирине анан бири-бирибизге баягы достук мамилебиз дегендей, бири-бирибиз менен чай ичишип дегендей, эми караганда сый көрүп бири-бирибизден чай ичишип жакын мамиледе жүргөн абдан жакшы экен да. Анан ошондой жүрүп атабыз. Анан тиги адеп баштаганда Бишкекте бүт областтык бул балдар болуп, музыкант балдарыбыз болуп бүт ушул анда 13-14 киши болчубуз. Андан бери дагы катарыбыз бир аз кемиди. Баарыбыз барып, жакшынакай тартылып, ошондо дагы медалдарды алып дегендей сыйлык болду, жакшы сыйлашты. Андан кийин Чолпон Атага барып аттык, Рух Ордодон тартылып аттык. А жерде дагы жакшы сыйларды көрүп, жакшынакай бири-бирибиз менен карым-катнаш, жалаң жаштар, кийинчерээк жаштар көп катыша башташты. Алар менен карым-катнаш, жакшынакай мамиледе жүрдүк. Андан кийин мына Ак сууда болдук. Аяктан тартылып, жетөгүздө дагы эмеде Ак сууда болдук, Караколдо болдук. Көп эле жерлерге барып атабыз. Бири-бирибиз менен карым-катнаштарыбыз абдан жакшы. Көңүл көтөрүп дегендей, караганда чүнчүбөй, чадырап, чайнап, бири-бирибизге кадыр сыйыбызды өткөрүп атабыз дегендей мамиледе да. Азыр Ысык көлдөн бир элес деген ырды аткарып берейин.
Bilip almaң ай улану бар. Үзүлгөн жолду кайра жалгайлычы. Өзүңдөн суусап өткөн, өзүңдөн суусап өткөн ай сурану бар. Tarımba taşta varım, Engsетip senden bölögi başkalarım. Jellektey jelbiretip joluğundu, Jolukçu joduragan yakmaralım. Al olup жүрөгүмдөн чыккан жалын, ак бу ким сен ким көндөн таба албадым. Сагынчым сага деген самал болуп, таркатчы жадыраган жайдарманым. Желектей желбиретип жолугуңду, Жолукчу жодураган якмаралым. Kelbetin gül kayırday kalıtanıp, Yürekten terenginin nurun alıp, Jara kör kıyalın bir eske düşse, Yüreğim alınıp geçer canım. Eskiribey uşul boydun dali Yürekte sağa bolğun mahabatım, Pulpungan arınır senin mezgil ötüt, Jalınsam kayra gel beter akatım. Elingo göktür jetmez kızıl alma, Senenin olup durgan jaş çağında, Yığılbay çirkin tağdır bölüp gitti, Çirçerip mum kandırıp arman günü. Yürekte süret dolup akkak yüzün, Tartılıp kalgan okşoy çıkpay bütün. Ötse da aylar yıllar katar katar, Esimden çıkpay koydun emne üçün. Ötse da
aylar жылдар қатар қатар есіңден шықпай қойдың емне үшін есіңден шықпай қойдың емне үшін Баланы кимдер сүйбөгөн, бапесте багып күйбөгөн, баласы үчүн жок чыгар, башына азап үйбөгөн. Булугуп калса баласы, түгөнө текен аргасы, берүүгө даяр жанында, болса егер анын айласы. Кызыгы болбоз дүйнөнүн, кыйналып бала бакпаса, унутат кыйын күндөрүн, эмгегин улу актаса. Эл жери ойноп күнүтүн, эртеңден үзбөй үмүтүн, эси болуп жашоонун, энатта жашайт бал үчүн. Балдарым менен сырдашым, балдарым менен кымбатым, жаралбай калганда алар жашамак беле курбашым. Бала деп согот жүрөгүм, бала деп жашап жүрөмүн, бел байлап мындан арыда бал үчүн өмүр сүрөмүн. Бассам да турсам тилегим, балдарга өмүр тилеймин, барынан күчтүү сезим бул, бала сүйүү деп билемин. Барынан күчтүү сезим бул, бала сүйүү деп билемин. Бала сүйүү деп билемин. Өзім ошо Сартоологой айылынын тургуну болом. Биздин айылда ушу Шайра апалардын эмеси жок болгондуктан мен ушул кишилер менен биргеликте Шайра апаларга кошулуп жүрөм. Анан ушу Каркыра айыл өкмөтүнүн маданият кызматкерлери менен дагы бирдикте ар кандай иш-чараларына аралашып, конкурстарга катышып, биринчилик местаны алып, гран-прилерди алып, мына жакында эле ошо 2026-жылы энелер күнүнө карата майрам уюштурулуп, Чөпү районунда администрация тарабынан ошо жерде тиги 5 айыл өкмөттүн апаларына конкурс жарыялаган. Ошо жерде мен гран-прини алдым. Анан эми ошо жакында дагы ошо 5 айыл өкмөттү чакырып көчмөндөргө эме кастинг өттү. Ошо жерден да биринчини алып, ошо көчмөндөргө барган атам, Кудайым буйрса, ошо өкмөт тарабынан ушундай иш-чараларга көп катышып, ар дайым ошо жүзүн жарык болуп, ошо маданият кызматкерлеринин
ишкерлер менен бирдикте ушу жакшы саамалыктарды алып жүрөм. Анан өзүм дагы ушу айылдык ден соолук комитетинде 2006 жылдан бери 20 жылдан бери ошол жерде ыктыярчы болуп эмгектенем, Кызыл Айдада эмгектенем. Аксакалдар сотунун мүчөсүмүн, аялдар кеңешинин төрайымымын. Иш кылып коомдук иштердин көп коомдук иштерге аралашып, ушу эл менен биргеликте элдин көйгөй маселелерин чечишип дегендей ушундай айыл өкмөттөгү аппараттагылар менен аралашып жакшы иштерди алып жүрөм. Элге кызмат кылып жүрөм. Ушул анан Шайыр апаларда болсо өзүмдүн ушу 60-тан ашып пенсияга чыккандан кийин үйгө отуруп калбайын деген ой менен ушу Шайыр апалар менен бирдикте ырдап, ар кандай жерлерге барып жүрөбүз. 2018-жылы Ноорузга карата ушу эмеде Супарада Бишкекте тартылып, телевиденияга чыгып, жаңы жылдарда чыгып, ушундай иштерде катышып жүрөм. Күнделе көрүп түшүмдө күйүтүм тартам ичимден көрүшпөй көп күн өтсө дагы күтүп бир жүргөн кишиңмен көрүшпөй көп күн өтсө дагы күтүп бир жүргөн кишиңмен Арыдайым көрүп түшүмдө азабын тартам ичимден арадан жылдар өтсө дагы арзып бир сүйгөн кишиңмен арадан жылдар өтсө дагы арзып бир тапкан кишиңмен Сай сагызган сайда көп, сан жылкы колхоз кайда жок. Саналаш курбум алыстаңы, сагынган менен пайда жок. Саналаш курбум алыстаңы, сагынган менен пайда жок. Жабыгып жапа чекпей жүр, жанан бир жакшы дешпей жүр. Жанашып бирге өткөргөнү, жаштыкты да эместей жүр. Жанашып бирге өткөргөнү, жаштыкты да эместей жүр. Өзүңдү да эместей жүр. Özüngdü da emesteymin. Jaylonun salkın betinde, jayılgan maldın çetinde, jaş кезек өтөт турбайбы, жадырап жайнап билинбей, жадырап жайнап элинбей. Боз ойлор менен алышып, селкилер менен жарышып, күлүп бир ойноп алсам да, жүрөгүм кетет сайышып, жүрөгүм кетет сайышып. Чынардай кылып кадаган, чыкпастан ал кез санадан. Чачымды буак басса да, картайтпайт мени заманам, картайтпайт мени заманам. Чачымды буак басса да, картайтпайт мени заманам, картайтпайт мени заманам.
жарымын таппайм сөзімдің. Меремін чачып жылытқан, мен үшін екі көзің күн. Мен үшін екі көзің күн. Мен үшін екі көзің күн. Арла бассам артыңда, айтуға сөзді тартынам. Абер оғызай бергенде, көргім келе тартыңдан. Жүгіргім келе тартыңдан. Жүгіргім келе тартыңдан. Болса да борон бұрғана, жүзімден сүйкім нұр тамақ. Гүлкіңді менден аябай, гүліңді қойчы бері қарап. Гүліңді қойчы бері қарап. Gülüngdü koyçu bir qarab. Gülküngdü menden ayabay, gülüngdü koyçu bir qarab. Gülüngdü koyçu bir qarab. Gülüngdü koyçu bir qarab. Gülüngdü koyçu bir qarab. Кайсы мезгил болсо дагы талыкпай, бардык ишти аткарышып жанындай, ак шоланын 10 жылдыгын бергилеп, апалар бар таланткабай, ыргабай. Үмүттөрү жан дүйнөдө чачырап, ар бир күнү апалардын майрамдай.